Кайрат Кыргыз: мен депутатка келсем саясат популярдуу болот. Белгилүү эстрада ычысы Кайрат Кыргыз кирпик коштуруп, коомчулукта кызуу талкуу жараткан эле. Андан кийин ал партиялардан сунуш түшүп жатканын айтып, депутаттыкка аттанарын маалымдаган. Бул тууралуу ычынын өзү менен маек курдук. Саламатсызбы? Алга чыгармачылыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Чыгармачылыгым өз учуру менен жылып жатат. Мурун кандай иштесем, азыр деле ошондой эле. Жакшы көргөн ырларды жазып иштеп жаткан мезгилим. Жылдан жылга иш-чаралар көбөйүп, мына ошондон улам убактымды чектөөгө туура келип жатат. Акыркы учурларда чыгармачылыгыңызда жаңылык болбогону байкалууда. Буга эмне себеп болду? Жаңылык болбой жатат деп айтууга болбойт. Анткени ар бир күн өзүнчө жаңылык. Өзүңдүн жеке чыгармачылыктан тышкары сабак берүү, окуучуларымдын эл аралык конкурстарга барып жеңип келүүсү бул менин эмгегим. Жакынкы эле учурда Аяна деген окуучум канча айдан берки даярдыктардан кийин эл аралык конкурстарда 2 орунду ээледи. Арген деген окуучум гран-прини алды. Бул оңой иш эмес да. Маалымат каражаттарына партиялардан сунуш түшүп жатат. Депутаттыкка аттанам дедиңиз эле. Даярдыктар кандай? Партиядан сунуш түшүп жатат. Эгерде биздин программабыз, идеябыз туура келишсе, албетте иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок мен башында эле айткандай, маданиятты өнүктүрүү боюнча программа менен кетем. Кайсы партияга кирериңиз аныктала элекпи? Жок. Кайсы партияга киреримди карап көрөм. Программасы жакса болсо кирем. Депутат болом деген ой кайдан келди? Же башынан саясатка кызыкчуу белеңиз? Негизи эле редакцияда ар түрдүү жерде жетекчи болуп иштегенмин. Эгерде депутаттыкка барсам көрүнүп эле турат. Эң популярдуу саясат болорум. Жогоруда маданиятты өнүктүрүү боюнча кетем дедиңиз. Маданиятты өнүктүрүүгө кандай долбоорлорду иштеп чыгуу пландарыңыз бар? Аны айтпайм азыр. Иш жүзүндө көрөсүздөр. Маалымат булагы Nazar News KG.